Кыргыз 3000 жылдан ашын тарыхы бар. Ушул күнгө чейин, акыркы 100 жылга чейин бизди эмне бириктирип келди? Биздин наркыбыз бириктирип келди. Нарктын ичинен каада, салт, адат, абийир, ар, намыс, тил, дит. Ушунун баары тең биздин наркыбызда укумдан тукумга айтылып, кыргыз наркында биздин баатырлар андай болгон эмес. Кыз наркы, келиндер наркы, байбиче наркы, бийликтин наркы, нарктуу укумдан тукумга улутту бириктирген, уютку болгон баалуулуктарды баладан балага укумдан тукумга айтып, ай, эл көрсө эмне болот? Эл укса эмне болот? Кыргыз наркында, кыргыз салтында деги бир тентекте элден чыгарып койсо эле бул асын өлгөндөн да жаман окуя да. Ай сен тукумуң менен элден чыгып калгансың дейт. Тукумуңа доо кетет да. Ай булар элден чыгып калган деп. Булар жөнүндө эл минтип айтат деп. Кыргыз тарыхында ошол көп жылдык тарыхында 3 эле норма эл укса эмне болот? Эл көрсө эмне болот? Эл эмне дейт? Деген менен бир айыл бир жерин кысып тарбияга кирип калган. Элден чыгып каласың, элден чыкпайлы, элден калбайлы деген биздин нарктык философиябыз, талаптарыбыз, анан баладан атага, тукумга өткөн улуттук иденттүүлүктү чагылдырган, өзгөчөлүктү чагылдырган наркыбыз биздин идеологиябыз. Бизге Кыргызстанга азыр эмне керек? Ынтымак керек, биримдүүлүк керек. Ушул учурда